Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган COVID-19 илдети күндөн күнгө азайгандын ордуна көбөйүп бара жатканы кооптондурат. Калк көп топтолгон жайларга жергиликтүү жашоочулардын жаш балдарына чейин жетелеп жүрүүсү кайдыгерликпи же кенебестикпи? Иммунитети жогору жарандар ээн эркин жүрүү менен вирусту жуктурбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Алар оорубаганы менен вирусту алып жүрүүчү жана таратуучу болуп жатышканына этибар бербей жүргөнү өкүндүрөт. Бул деген өзүнүн балдары ошо тойго барышып, анан келип туруп үйүндө жакшынакай отурган апасы менен атасына жуктурушуп атат да. Ошон үчүн мен жаштарга айтат элем, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү, өзүңөрдүн ата энеңерди ойлогула. Чыкпагыла үйдө. Оорулуп, кыйналып кетсе, ошончо ыйлайбыз да, ошо менен кошочу. Биздин акыбал түшүнүшпөйт да. Бизге ошондой оор акыбалга келбеш үчүн мен жарандарга айтып кетет элем, дагы да айтып кетет элем, үйдө болушуп көпчүлүккө барышпасын. Биз бир нече ай мурда билген коопсуз дүйнөгө эмес, илдет чуу салган опурталдуу дүйнөгө Кыргызстандагы миңдеген энелер эч окшошпогон шарттарга көнүүгө даярданып жатышат. Бул жаңы дүйнө COVID-19 алып келген коркунучтардын айынан белгисиз жагдайларга бай. Бүгүнкү күндө төрөлүп жаткан балдар COVID-19 айынан кризисти башынан өткөрүп жаткан дүйнөгө келишүүдө. Азыркыдай оор мезгилде дүйнөгө жаңы адамды тартуулаган аялдардын эрдигине маани берүү зарыл. Ошол эле учурда ар бир кош бойлуу аял жана жаңы төрөлгөн ымыркайдын саламаттыгы бекем болушу үчүн алардын үй бүлө мүчөлөрү кооптуу жайларга баруудан ойлонуусу кажет. Бул боюнча атайын кош бойлуу аялдарды илдет жуктуруп алганда кандай көзөмөл кылыш керек, кайсы абалда кай жака жөнөтүш керек, бул боюнча алгоритмдер чыккан. Биз ошол алгоритмдердин негизинде иштөөдөбүз. Айрыкча бул коронавирус жуктурган кош бойлуу аялдар өзү башка кошумча өнөкөт оорусу жок болгон учурда дагы группа рискте турат. Анан эгерде ошол кош бойлуу аялда дем алуу системасы же жүрөк кан айлануу системасы же башка органдарынан мындай өнөкөт оорулары болсо, бул дагы демейдегиден башкача оорураак өтүшү мүмкүн. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда коронавирус илдетине чалдыккан 5632 учур катталган. Алардын 4620 учуру лабораториялык жол менен тастыкталган. Башка аймактарга же чоң шаарларда илдетке чалдыккандардын саны мындан көп болгону менен жалпы калкынын саны менен алганда аз пайызды түзөт. Калкынын саны салыштырмалуу аз санды түзгөн Баткен облусу үчүн илдетке чалдыккандардын саны 6000ге жакындап бара жатканы өтө чоң тынчсызданууну жаратат. Ал эми акыркы эле бир сутка ичинде облус аймагынан 80 жаңы учур катталса, алардын 9-у Баткен шаарынан, 13 учур Баткен районунан, 9 учур Кызылкая шаарынан болсо, Кадамжай районунан 27 учур катталган. Ошондой эле Лейлек районунан 22 учур катталды. Учурда бир окуучу коронавирус илдетине чалдыккан. Жалпы катталган 80 учурдун арасынан 23 учурунда бул оорунун жугузуп алган булактары аныкталган. Ал эми 10 адам стационарга жаткызылды. Тилекке каршы бир сутка ичинде бир каза болгондордун бир учуру катталып, ал Кызылкая шаарынан COVID-19 илдетинин тастыкталган түрүнөн деп айтсак болот. Кошумча оорулары жок. Бул аял 48 жаштагы аял болчу. Эпид анамнезин карап келгенибизде, эпидиликтөөлөрдү жүргүзгөнүбүздө ал аял күйөөсүнүн жуктурган, күйөөсү ооруп, ошол үйүндө өздөрүнчө дарыланып, ошол дарылануунун негизинде кечирээк кайрылгандыгына байланыштуу ал каза болуп калды. Ал эми катталгандардын арасынан бир окуучу бар десек болот, бирок ал окуучу бүгүнкү күндө онлайн окуп аткандыгына байланыштуу мектепте болгон жана мугалимдер менен жана окуучулар менен болгон контакттагылар катталган жок. Канчалык санитардык талаптарды сактоого эскертүүлөр берилбесин, ар бир жарандын ден соолугу өз колунда. Андыктан санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо зарыл экенин жадыбыздан чыгарбайлы. Канышай Ашимова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.